Bismillahirrahmanirrahim. Çaştın ağarısı turalı. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقيات والمرسلات والأما يتساءلون وإذا الشمس كورت رواه الترمذي. Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e aytты, çaçыңız çaşlar düşüptür dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytады, Hud suresi, Vakıya suresi, Mursalat suresi, Amma yetesa'alun suresi, Amma suresi, Aş-Şemsi Kuvvirat suresi menin çaşlarıma ağartты deydi. Peygambersin çaçında jan sakalın bарын koşkonda, ақтарын koşkonda 20 daylı болгонда. Ошолор кантип агарды десе, ушул сүрөлөрдү окуганда тафаккур, тадаббур менен ойлонуп, ой жүгүртүү менен окуганда Peygamber sallallahu ne agарды дейт. Ne үчүн ал сүрөлөрдө кыямат күнүнүн сурактын жана кыямат күндө тозоктун азаптары айтылат элде. Кимдерге? Күнөөкөрлөргө, кафырларга, мушриктерге, эки жүздүүлөргө кандай азаптар болот, ошо тууралуу айтылат. Кыямат күнү кандай болот, ошо тууралуу айтылат. Ошону ой жүгүртүп ошону ойлоп чачым агарды дейт. Эгер Куранды окуп, тафаккур, тадаббур менен үммөттү ойлоп, канткенде ошо үммөт бактылуу болот, ахиретте Алла меримдүүлүгү менен жаннатка кирет деп чачыңыз агарган болсо, бул жакшы, алхамдулилла. Сиз өйдө көтөрүп дуа кыла турган болсоңуз, колуңузду көтөрүп дуа кыла турган болсоңуз, дуаңыз кабыл болот иншалла. Ошого иншалла чачыңыз агарса өтө мындай ой капа түшүп кетпеңиз. Алла үчүн агарып атабы, кыямат күнү ажыры өтө чоң. Иншалла. Дүйнө үчүн агарбасын да, дүйнө үчүн, баягы болбогон дүйнө үчүн сиз кайгырып капага кирип кетпеңиз да. Кайгы муңгачы. Бүтө турган нерсе ал Алланын калоосу менен бүтөт. Аллага таянып, Алла үчүн иш кыла бериңиз, иншалла, Алла Тааланын жардамы сөзсүз болот. Алланы улуктай бериңиз, Аллахты зикир кылыңыз, истигфар кылыңыз, Пайгамбарыбызга салават айтыңыз. Бардык карыздан Алла кутултат. Алла субхана таала жардам болот, жашооңузда береке берет жашооңузга. Дүйнө ахиреттин бактылуулугун насип кылат Алла субхана таала. Намазды өз убагында окушка Алла Таала товфик берген болсун.